Саламатсыздарбы? Мен келгиле эркин пикирлешели программасына келген себебим ушул Кыргызстанда болуп жаткан, маданият чөйрөсүндө болуп жаткан ар кандай айтылган, айтылбаган проблемалар жөнүндө, жакшы иш-чаралар жөнүндө ушу элим менен пикирлешейин деп чечтим. Өзүңүз билгендей, бизде Кыргызстанда көптөгөн маданият өкүлдөрү ушул советтик доордо калыптанып, ошол кезде дүңгүрөгөн чыгармалары менен элге керек болсо ушул бүтүн дүйнөгө таанымал болгон инсандарыбыз бар. Анын аттарын атабай деле койсом болот, баарыңыздар билесиздер. Мынакей кийинки союз талкаланган учурда ушундай бир маданиятыбыз, жеке эле маданият эмес, бул жерде медицина, окуу жайлар, өндүрүштөр, чарбачылыктар абдан бир кыйроого учураган маалды башыбыздан өткөрдүк. Элибиз ошону дагы жашап өттү. Эми эмне дейбиз? Азыр болсо ушул 10-жылдардан баштап кандайдыр бир жандандыруу, ушул маданият жаатында болобу, медицинада болобу, ушул окуу жайларында бул жакшы жылыштар болуп атат да. Мен өзүм жөнүндө айтып көрсөм, ушул союз учурунда билим алып, өзүмдүн атуулдук милдетимди ушул өзүмдүн мамлекетимдин, өзүмдүн мекенимдин алдында 2 жылдык ушул срочный служба деп коет, ошону өтүп келдим эле. Ошол учурда бардык ушул мен эркекмин деген балдардын баары ушул армияда служба кылчу. Ошол армия мен үчүн абдан бир чоң, менин жашоомдо чоң бир чоң жылыш болду да, ушул армиядан негизинде. Анткени мен ушул 10-ду бүтүп келген учурда окуп, биринчи ушу музыкалык билим алып, анан армияга кеткенде ушул Фрунзе шаары эле, ошо Фрунзе шаарынан кетип, Германия мамлекетинде ошо групповой ансамбль песни пляскиге түштүм. РБ ансамблинде 2 жыл ошол жерде кызмат кылдым. Ал жерден көптөгөн бир мындайчасын айтканда, ошол улуу немис элинин маданияты менен таанышып, ошол улуу немис элинин ушундай принципиалдуулугуна, пунктуалдуулугуна ушул мен сугарылып, өзүм ошол кандайдыр бир ушул жашоомо, кийинки жашоомо үй бүлө курганда дагы, кандай болгондо дагы бардык ошол мындай айтканда коомдо ошонун пайдасы мага тийди деп толук айта алам да. Анткени бизде өзүңүздөр билесиздер, ушул учурда мына ошол мисалы үчүн мындай образын айтканда, ушул коом спиралеобразно ушундай өсөт да, ошентип өсүп жүрүп отурат. Ошол учурда мисалы үчүн ар бир адам, ар бир жетекчи болобу, жөнөкөй жумушчу болобу, ошол врач болобу, же музыкант болобу, же болбосо айыл өкмөтү болобу, же сельсовет болобу, же мугалим болобу, ошол ар бир өзүнүн кызматын так башынан аяк аткарып, өзүнүн ордунда турса деген ойду айткым келет да. Ошондо гана биз өнүп өсөбүз. Эмне үчүн айтып атам? Анткени мен жогоруда айтып өттүм, ушу таасирлендим депчи. Ал чындыгында эле ошондой. Анткени ошондон таасирленип мен келип окуумду уланттым. Кыйынчылык жашоолор болду, өзүңүздөр билесиздер. Ал убакта азыр студенттерге кичине жеңилирээк го. Биздин учурда кыйынчылык болчу, ушундай бир орус элинин бир батирлеринде жашап, окуп, үйлөнүп, үй бүлөлүү болуп, ушундай кыйынчылыктардын баарын кечирип, ошону чыдап, ошо алдыда кандайдыр бир үмүттөнүп, адамдын үмүтү деген бул абдан чоң нерсе да. Үмүттөнүп, ошо үмүт менен
буюрса мен ушундай киши ушулордой болгон улуу инсандардай болгон адам болом деп. Анын үстүнө негизи эле ушу музыка жөнүндө да токтолуп кетким келет. Музыка бул дүйнөдөгү жаңгыз тил. Бул жерге котормочунун кереги жок да. Баардык дүйнө эли бул музыка тили менен бири-бирин түшүнөт. Музыка тили терминдери мындай итальянча жазылган, бирок ошентсе дагы ошол терминдер менен дагы музыканын өзүнүн дарамети, өзүнүн ошол адамдын ички дүйнөсүнүн түпкүрүндө, жүрөгүнүн эң түбүндө турган нерселерди ойготконго бул музыканын күчү, үнү, дарамети жетет да. Музыка менен аралашып, музыкада жашап, ошол эле улуу композиторлорубуз, улуу акындарыбыз ошолордун текстин жазган, мисалы үчүн опералар болобу, же болбосо симфония болобу, же кантата, же бир балет, ошолордун баарын угуп, ошол композиторлордун чыгармасы менен аралашып, ошолордун согунда кайнап, ошол адамдын, мисалы үчүн улуу инсандарыбыз, композиторлор Джузеппе Верди, Чайковский, Рахманинов, Шопен, Россини, Бородин, эмне деген бул мына өзүңөр билесиңер, Яган Штраус, же болбосо биздин Калый Молдобасанов акайыбыз, Насыр Даулесов, Жумахматов, эмне деген улуу инсандарыбыз, Бигалиев, андан кийинки мына жаштар чыгып жазып атышат. Ошолордун чыгармалары менен аралашып, ошону элге жеткирүүдө өзүң ошонун согунда кайнайсың. Ошо эгерде кичинесинен баштап ушу музыка менен заниматься этип, музыканы кандайдыр бир изилдеп, окуп көргөн инсан эч убакта коррупцияга барбайт. Бир жаман ишке барбайт. Мындай айтканда эми кандай десем, бир преступление деп коебузбу, жеп коебузбу, же болбосо андай иштерге эч убакта жолобойт ал адам. Ал адам, ошол инсан ар дайым ушул алдыга умтулуп, ошол жеткен өзүнүн дарамети, өзүнүн чыгармачылыгы жеткен жерге токтоп калбастан, андан ары мунун түбүнө эч ким жеткен эмес. Азыр дагы ушул классика, бул түбөлүк жашай турган искусство да. Мен эмнени айткым келет? Негизи эле жогоруда дагы айткым келет. Ушул биздин элибиз, кыргыз эли абдан бир улуу эл экен. Түбүндө бар, түбүнөн бери ушундай бир түптөлгөн калк экенбиз. Байыркы улут экенбиз. Ошо кыргыз болуп жаралып калганыма мен 1000 мертебе ыраазы болом Кудайга. Негизи эле ушул көптөгөн ушундай ойлор келет да мага. Балалыгыма кайрылам. Балалык чактарымды ойлоймун. Мисалы үчүн кадимки ушул айылда чоңоюп, айылда калыптанып, жайлоодо эркелеп, ошол шиберди жыңайлак бутум менен чуркап, кой кайтарып, мал багып, жаанда калып, туманда калып, ошонун баарын көрүп, радио угуп, мына ошондой калыптандым да. Мен кичине чагымда ушул кандайдыр бир ошол учурда ушул өзүмдүн чыгармачылыгыма чыйыр салган адамдар ушул радио аркылуу болду го деп ойлоймун да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, радиону укчу элек. Атам да өзү куйма кулак адам болгон. Ошон үчүн ушу радиодон угуп көптөгөн нерселерди, ушул кыргыздын баатырларын, же болбосо ошол жайлоолордо, Ысык көлдүн тоолорунда жүрүп, ушундай мындай бир таш корумдалган жерлерди көрөт элем да. Ошондо ойлойт элем, ушул жерлерде ушу баатырлардын сөөктөрү жатат го, же бир балдардын, аялдардын ушундай кыргын болсо керек деген ойлор келет эле да. Эмне үчүн айтып жатам аны? Анткени айтканымдын себеби ушул кыргыз
элибиз жашаган жерибиз бир мындай айтканда бейиштин төрүндө жашагандайбыз да. Ошол бейиштин төрү бизге жөндөн жөн эле келип калган жок да. Ошол бейиштин төрү ата бабаларыбыз ушул жерде эмне деген эрлер, баатырлар, эмне деген катын калач балдар курман болушту. Ошол жерлердин баары бизге ушул кара найзанын учу менен, ак билектин күчү менен жетпеди беле. Ошол жерибизде ошолорду эстеп, ошолордун кыргынга учураганын, ошонун баарынын тарыхыбызды билип, ушул жерде жакшынакай жашасак болобу деген ой келет менде. Мына жакында эле мынакей ШОС өттү. Мага абдан жакты. Баарыбыз жапатырмак кызмат кылдык ШОСко. Бардык ушул шаардагылар, бардыгы. Ошентип эле ушул 6 күн, ушул 5-6 күндүн ичинде жашоонун бир шаардын жашоосунун бир деңгээли көтөрүлө түшкөндөй болуп сезилди мага. Ошентип эле дайыма эле ушундай жашасак болбойбу? Болот да. Анткени ар ким ушул намыстанып, кандайдыр бир учурда өзүнүн патриоттук сезимин көргөзүп, ушул тетияктан келген 12 президент, андан тышкары эмне деген жанагы тышкы иштер министри келип атат, тиги як бияктары бардыгы келип атат. Канча деген документтерге, официалдуу документтерге кол коюлуп атат, ошолорго уят болбойлу деген мааниде ушинтип жапатырмак бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып биз кызмат кылбадыкпы? Ошентип эле ар бир күндө жашасак болот да деген ой келет да. Ушундай ой келет. Мен негизи ар дайым ушул искусство үчүн кызмат кылып келем. Өзүм опера балет театрынын солистимин. Көптөгөн ушул батыш европалык, улуу орус, кыргыз классиктеринин дээрлик чыгармаларын, ушундай кыйын чыгармаларын операларда болобу, же болбосо концертте болобу, ушу башкы кейипкерлерди аткарып келемин. Мен ошол опера театрында ушул кызматыма, ушул кесипке ээ болгонума ушул Кудай таалама мындай бир ыраазымын да. Анан ошол биздин маданиятта көптөгөн жакшы жаңылыктар болсо экен деген кеп, мына өзүңүздөр байкагандай ШОСтун шарапаты менен биздин Жусуп Мамай атабыздын чыгармасына таандык ушул Манас операсын Пекин улуттук Пекин операсы келип көргөзүштү. Баягы бийик даражадагы артисттер деп коет экен, ырчылар деп коет экен. Абдан ушундай бул 3D түрүндө көргөздү да. Биз дагы ошондой учурга келип калдык. Технология өстү, техниканын заманы, электроника бардык ушул заманда биз да ошондой чоң биздин ушу фундаменталдуу чоң операларыбызды өткөрсөк болот экен да деген ой келди да. Негизи эле ушул маданиятка көңүл бөлсө деген, маданиятсыз адам, мисалы үчүн мадам эмес, маданиятсыз улут болбойт. Улутту маданият тастыктайт да. Орусча айтканда культура определяет нацию дейт. Туурабы? Анткени ушул бизди, кыргызды биздин маданиятыбыз аркылуу таанылат. Маданият десе эле элдер түшүнөт, ушул маданият деген артисттер, анан ушу музыка, же болбосо бир ушундай бир театр депчи. Маданият деген бул абдан чоң, фундаменталдуу чоң, бул абдан чоң нерсе бул маданият деген. Маданият бардык жерде болуш керек. Маданият көчөдө болуш керек, үйдө болуш керек, үй бүлөдө болуш керек. Бардык жерде, жогорку кеңеште болуш керек айрыкча. Анткени мына мектепте болуш керек. Төрөлгөндөн баштап ушу маданиятыбыз өнүксө, бул мамлекет өнүгөт.